Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Жалпы республикага даярдоо сабактарыбызды улантабыз. Аналогиялык жуптардын ортосундагы байланыштын түрлөрүнө токтолобуз. Бүгүн болсо ошол аналогиялык жуптардын ортосундагы байланыштын түрлөрүнүн ичинен зат жана анын курамы байланышына токтолобуз. Ага чейин мурунку сабакта өткөн жалпы конкреттүү же болбосо түрлөрдүн байланышы боюнча үй тапшырмасына токтолсок. Үй ишине силерге дал ушундай сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү стрелкаларды туура жайгаштыруу менен ошол түшүнүктөрдү түрлөрү боюнча бири-бирине байланыштырышыңар керек болчу. Анда карайбыз. Биринчи көрүндүк деген сөз бар. Ал эми биздин сөздөрүбүздүн экинчи тарабында болсо салт деген сөзүбүз бар. Демек, көрүндүк берүү бул кыргыз элинде келген мурунтадан бери келаткан салттын бир түрү катары карайбыз. Демек, көрүндүк, салт деген түшүнүктөрдү аналогиялык жуп катары карасак болот. Көрүндүк бул конкреттүү бир түшүнүк болсо, салт аны жалпылап туруучу түшүнүк. Жалпы конкреттүү байланышка толук түрдө мисал боло алат. Экинчиси климат сөзү. Климат сөзүнө туура келүүчү сөз экинчи тарапта бул мелүүн деген сөз. Анткени аба ырайынын, климаттын бир түрү катары мелүүндү алабыз. Мелүүн деген түшүнүк бул өтө ысык эмес, өтө суук эмес, орточо абалдагы аба ырайын берип турат. Демек, климат жалпы түшүнүк, ал эми мелүүн анын бир түрү, аба ырайынын бир түрү катары карайбыз. Экинчи диалог, монолог. Демек, кеп ишмердүүлүгүнүн, кептин эң негизги түрлөрүнүн бири болуп диалог жана монолог болуп эсептелинет. Демек, бул жерде конкреттүү түшүнүк келип калгандыгын көрүүгө болот. Бул эки түшүнүктөрдү бири-бирине дал келтирсек болот. Кийинки түшүнүк бул арпа. Арпа деген сөзгө экинчи тарапта жүгөрү деген сөздү алып, арпа жана жүгөрү деген сөздү бириктирсек болот. Анткени арпа дагы, жүгөрү дагы дан өсүмдүктөрүнүн бир түрүнө кирет. Экөө тең конкреттүү түшүнүктөр. Кийинкиси беде жана чөптү дал келтирсек болот. Анткени беде бул чөптүн бир түрү катары карасак болот. Кийинкиси кызганыч деген түшүнүктү сезим менен дал келтире алабыз. Анткени кызганыч бул адамдагы сезимдердин бир түрү катары кызганычты карасак болот. Демек, жалпы конкреттүү байланыштын ушул түрлөрүнө бир сыйра үй ишин кайталоо менен киришип алдык. Эми кийинки темага токтолсок. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы зат жана анын курамы байланышы. Демек, деги эле биздин жашообузда колдонгон заттар, түшүнүктөр айрымдары табигый түрдө жасалган болсо, айрымдарын адам өз колу менен жасайт. Демек, адам өз колу менен жасаган заттар, түшүнүктөр кандайдыр бир кошулмалардан турат. Ошол бир зат жалаң эле бир кошулмадан турушу мүмкүн, же ага бир нече кошулмалар кошулуп калышы мүмкүн. Мына ушуга карата биз аналогиялык жуптардын ортосунда зат жана курам деген байланыш келип чыгат десек болот. Зат жана курам байланышында, демек, курам деген түшүнүккө эң биринчи токтолуп алышыбыз керек. Курам деген түшүнүк эмне? Курам деген түшүнүктү биз состав деп дагы айтып койсок болот. Курам бул кандайдыр бир заттын ички бөлүгүн, ички түзүлүшүн түзүп турган майда бөлүкчөсү, майда бирикмеси же болбосо майда кошулмасы деп дагы атап койсок болот. Демек, бул байланыштын түрүндө бизге эмне маанилүү? Ошол затты түзүп турган эң негизги курамын табуу бул талапка ылайык десек болот. Эми айрым бир мисалдарга токтололу. Мисалы, ун, буудай. Демек, ун буудайдан жасалат. Башкача айтканда, ундун эң негизги курамы бул буудай. Башка бир курамдын зарылчылыгы жок. Беш бармак эт. Демек, беш бармак деген тамакты этсиз элестетүүгө болбойт. Качан гана эт кошулганда ал тамакты беш бармак деп атап койсок болот. Кийинкиси үстөл, жыгач. Үстөл бүтүндөй бул жыгачтан жасалат. Демек, үстөлдүн курамында жыгач бар деп айта алабыз. Муз, суу. Муз ошол суунун эле катуу абалда турушу. Муз эригенде бүтүндөй сууга айлана алат. Демек, муздун бүтүндөй курамын бул суу түзүп турат десек болот. Эми зат жана курам байланышы кандай орун тартипте келет? Биз ар бир аналогиялык тапшырмаларды иштегенде алардын орун тартибине, иретине сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Демек, аналогиялык жуптардын ичинен эң биринчи зат, андан кийин анын курамы, же болбосо тескерисинче биринчи курам, андан кийин зат, же болбосо түшүнүк келип калышы мүмкүн экен. Эми айрым бир мисалдарга токтололу.
Бизде үлгү жупта чопо жана идиш деген түшүнүк берилген. Демек, идиштерди чоподон жасасак болот. Идиш чоподон жасалат. Суу көл, жыгач эмерек, клей конверт, булут асман деген варианттар берилген. Конверттин курамында клей бар же болбосо конверт клейден жасалат деп айта албайбыз. Жана булут асман деген дагы биздин үлгү жупта берилгендей бир байланышты бизге бере албайт. Суу жана көл деген, демек көл суудан куралат. Көлдү суу түзүп турат десек болот албетте. Б вариантына токтоло турган болсок, жыгач эмерек, демек эмерек жыгачтан жасалат десек болот. Бул кайсы бир заттан бир жаңы нерсени жасап чыгуу түшүнүгү болгондуктан бул жерде Б варианты толук түрдө туура деп эсептейбиз. Анткени идиш жана эмерек деген түшүнүктөр бул жалпы түшүнүк. Чоподон кумура, чыны жана башка бир канча идиштерди жасоого болот, жыгачтан дагы эмеректин бир канча түрлөрүн жасоого болот. Үстөлдү, партаны, шкафты жасасак болот. Демек, биринчи курам келип атат, андан кийин ошол жасалып чыккан түшүнүктөрдүн жалпы аталышы келип атат. Экинчи аналогиялык тапшырмага токтололу, курут, сүзмө. Демек, курутту биз сүзмөдөн жасайбыз. Башкача айтканда, сүзмөнүн эле катуу абалга келип күнгө кургатылганы бул курут. Демек, куруттун бүтүндөй бөлүгүн сүзмө, бүтүндөй эле курамын сүзмө түзүп турат десек болот. Варианттардын ичинен А вариантында алма, варенье, Б вариантында томат, помидор, В вариантында камыр, манты, Г вариантында төшөк, кебез. Дээрлик көпчүлүк варианттарда зат жана анын курамы байланышы берилип атат. Анткени алмадан биз варенье жасай алабыз, помидордон томат жасай алабыз, мантынын курамында сөзсүз камыр болот, төшөктө болсо кебез болот. Ушул варианттардын ичине эми ар бирин карап чыкканда А варианты бул жерде ирети туура эмес берилип калган. Анткени бизде биринчи зат келип атат, андан кийин анын курамы келип атат. А бизде биринчи курам, андан кийин зат келип атат А вариантында. Демек, А варианты бул жерде X вариантында келип калды десек болот. Варианттардын ичинен эң жакыны Б варианты. Жана эле айтып кеткендей, демек, курут бүтүндөй сүзмөдөн турат. Демек, куруттун эң негизги курамы бул сүзмө. Ошондой эле томаттын эң негизги курамы помидор. Томат помидордон жасалат дейбиз. Ушул тараптан алып караганда жана жей турган азык затка тиешелүү түшүнүктөр болгондугу үчүн Б варианты толук түрдө туура деп эсептейбиз. Кийинки мисалдарга токтололу. Калпак кийиз дейт. Демек, калпак кийизден жасалат. Калпактын курамында кийиз бар дейбиз. А вариантында куртка, синтепон, Б вариантында көйнөк, баркыт, В вариантында өтүк, така, Г вариантында чыптама, жип. Көрүп тургандай, В жана Г вариантында биздин эталондук жуптагыдай байланыш жок. Ал эми А вариантында болсо куртка, синтепондон жасалат деп айтууга болот, бирок куртка кайсы бир материалдан, кездемеден тигилет дагы, ошол кездеменин ичине баягы төшөктүн ичине пахта салынып тигилгендей, куртканын ичинде да ошол синтепон салынып тигилет. Ал эми ошол бир материалдан, бир кездемеден тигилет деген түшүнүккө караганыбызда бизде Б варианты толук түрдө туура болот. Демек, көйнөк тигип ала турган бизге материал, кездеменин бир түрү катары баркытты карасак, башкача айтканда баркыттан көйнөк тиксек, ал эми кийизден калпакты тигип алууга болот. Экөө тең кийим-кече. Төмөндө биз эки аналогиялык тапшырмага токтолдук. Демек, зат жана курам байланышында дагы бир эске ала турган нерсе, заттын эң негизги курамын дагы сурап келип кала берет экен аналогиялык жуптар. Аны менен кошо заттын негизги болбогон курамы дагы келип кала берет. Башкача айтканда, ал затка бир түшүнүктү кошсок да болот, кошпосок да болот. Мисалы, шоколад жаңгак деген эле мисалды ала турган болсок, шоколадка табитке жараша жаңгакты кошсок болот, жана кошпой дагы кошсок болот. Ар бир демек жаңгак бул шоколадка кошулат дагы, кошулбайт дагы деп айтсак болот. Демек, негизги курамы эмес десек болот да, жаңгакты шоколаддын негизги курамы эмес деп эсептесек болот. Демек, жогорудагы өтүлгөн теманы бекемдеп дагы да бышыкташ үчүн үй тапшырмасын берейин сиздерге. Эталондук жуптарга варианттарды түзүп көргүлө. Болот, темир, пахта, май, ун, буудай. Демек, болоттун курамында темир бар, пахтанын курамында май бар, пахтадан майдалабыз. Ал эми ун, буудай дегенде, демек, ундун курамында буудай бар.
унду биз буудайдан жасайбыз. Ушуну менен биздин бүгүнкү зат жана Куран байланышы темасындагы сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.